Umar al-Faruq ibn Xattab radiyallahu anhu tiriw kezinde 5 menen sүйүнчүлөнгөн улуу сахаба. Бул үммөттүн эң негизги парасаттуусу. Умар радiyallahu anhu исламды кабыл алгандан бери исламдын улуулугу жана ыззаттуулугу кошулуп келет деп сахабалар айтышкан. Анткени Умар радiyallahu anhu исламга келгенден баштап мусулмандар ачыкка чыгып, Каабанын алдында ибадат кылып калышкан. Анын себебинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Умарга Ал-Фаруq деп акыйкат менен жалганды ажыратуучу деген наам берген. Бул сахаба мындай даражага кайсыл амалдар менен чыкканын аягына чейин көрүп билиңиз. Эгерде Умар бир жолдо жүрсө, анда шайтан Умардан коркуп башка жолго түшөрүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айткан. Умар радiyallahu anhu'нун парасаттуулугу туура жана так чыгаар эле. Анын айткан ойлорун колдоп бир канча жолу Аллах Таала Курандагы